Саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен. Ала Тоо маалымат программасы түз эфирде өз ишин баштайт. Кесиптешим Чынар Капарова жана Мирлан Маматалиев бүгүн студияда кызматта болобуз. Алгач бүгүнкү топтомдун кыскача маалымат. Өкмөт Евразиялык экономикалык биримдигине кирүүгө байланышкан бир катар документтерди кароого алды. 18 майда булиш кагаздар жогорку кеңештин талкуусуна алынат. Бишкектин көчөлөрүндө тилемчилердин саны 500дөн ашып, алар жол тыгындыларына да себепкер болууда. Көчө кайрычыларынын санын азайтуунун жолу барбы? Бүгүнкү программадан көрүңүздөр. Өзгөчө кырдаалдары министрлиги сел кесипетине кабылган аймактарга ар тараптуу жардам көрсөтөт. Суу ташкынынан Базар Коргон, Аксы, Алабука Төп, Ала жана Лейлек райондору жабыркаган. Эл жазуучу Түгөлбай Сыдыкбековдун эстелиги Ордо калаанын борборуна орнотулат. Бүгүн эстеликтин пайдубалы түптөлдү. Өкмөт Евразия экономикалык биримдигине кирүү боюнча бир катар документтердин топтомун карап чыкты. Каралган мыйзам долбоору эми парламентке жөнөтүлүп, 18 майдан баштап жогорку кеңештин комитеттеринде талкууга алынат. Документтер канчалык тез каралса, кол коюлган келишимдин иш жүзүнө ашуусу ошончолук бат болот. Өкмөттүн жыйындын жүрүшүнөн кененирээк Элиза Нурматова айтып берет. Бүгүнкү өкмөттүк жыйында Евразиялык экономикалык биримдигине кирүүнүн артыкчылыктары тууралуу кеңири айтылды. Кыргызстан 200гө жакын товардын түрү боюнча 5 жылга жеңилдик алды. Ал эми жарандарга карата түзүлгөн шартка токтоло турган болсок, биринчи кезекте Орусиянын кара тизмегине кирген мигранттардын маселесин чечүү тапшырмасы турат. Биздин эмгек мигранттарына тиешелүү болгон маселелер жана кара тизмеден чыгаруу, аларга көмөк көрсөтүү, мөөнөттөрү бузулуп калган адамдардын кире албай, чыга албай жатышы боюнча мен тапшырма бергем. Евразиялык экономикалык биримдигине кирген мамлекеттердин арасынан Кыргызстандын экономикалык абалы жакшы. 2015 жылдын башынан бери ички дүң продукциянын көлөмү 7% түздү. Орусияда 2,2%, Казакстан менен Белоруссияда деле ушундай көрүнүш. Ал эми инфляция 3 мамлекетте тең пландалган ченемден жогору. Бу жерде бир топ тобокелчиликтер бар. Мен жана айтып кеткендей, жана жаңы чакырыктар да болот. Биз аларга даяр болушубуз керек. Эми биздин экономикабыз союздун өлкөлөрүнүн экономикалары менен кыйла тыгызыраак байланышууда жана аларга тийүүчү терс факторлордун таасирин биздин өлкөбүздөгү көрө баштайт. Экономика министри Олег Панкратов ратификациялай турган документтерди өкмөт мүчөлөрүнө тааныштырды. Эми бул долбоор жогорку кеңештин комитеттеринде каралып, 20 майда жалпы жыйында талкууланат. Бул иштердин баарын кыска убакыт аралыгында бүтүрүү үчүн өлкөнүн ИАЭПке киришин көзөмөлдөй турган ыкчам штаб түзүлдү. Аны менен катар ар бир министрликке бир айга жетпеген мөөнөттө аткара турган тапшырмалар да берилди. Элиза Нурматова, Азамат Кадыр Токтоев, Коомдук, 1-канал. Бишкекте Кыргызстан менен Орусиянын миграциялык түзүмдөрү жыйын курду. Анда Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине мүчө болгондон тартып, Орусияда иштеген эмгек мигранттар үчүн мүмкүнчүлүктөр жана жеңилдиктер каралганы тууралуу кеңири маалымат берилди. Жыйында кара тизме, патент системасы менен иштөө, орус тилинен сынак тапшыруу жана башка бир топ маселелер дагы талкууланды. Теманы кабарчыбыз Уланбек Дыйканбаев улантат. Кыргызстан ИАЭПке 8 майда кошулду. Бул күндү өзгөчө сыртта иштеген мекендештерибиз чыдамсыздык менен күткөн болчу. Себеби кыргыз мигранттары Орусия, Армения, Белоруссия жана Казакстан өлкөлөрүндө жергиликтүү тургундардай тең укукта жүрүүгө мүмкүнчүлүк алат. Бирок андай укук 4 мамлекеттин парламенти документтерди ратификациялаган соң гана күчүнө кирет. Ошондо буга чейин мигранттарга болгон тоскоолдуктар жоюлат. Толугу менен ратификация болгондон кийин патент системасы, орус тил боюнча тарыхы боюнча, ошондой эле медициналык заключениелерге эле справкалар, ошонун баардыгы тең жокко чыгат. Кара тизмеге кирген жарандарыбызды чыгаруу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Буга чейин 4000 адам арыз менен кайрылып, анын 2000 тизмеден чыгарылган. Эми кылмыштын жеңил түрү боюнча айыпталса, кара тизмеден чыгат. Одоно мыйзам бузгандар тизмеде кала берет. Орусиянын федералдык кызматынын Кыргызстандагы өкүлү эгер мыйзам бузган мигранттар болсо, аларга чара көрүлөрүн эскертти. Потенциальные трудовые мигранты. Кыргызстан ИАЭПке кирген күндө дагы мигранттар мыйзам чегинен чыкпашы керек. Чек арадан өтүп жаткан жаран миграциялык картаны сөзсүз толтурушу зарыл. Мыйзамсыз жүргөн адам 3 жылга чыгарылат. 9 ай жүрсө 5 жыл кире албайт. Эгер мыйзамсыз 1 жылдан ашык Орусияда жүрсө, анда 10 жылга кирүүгө тыюу салынат. Кара тизмеге кирген адам аты жөнүн өзгөртүп жүргөнү аныкталса, анда олуттуу маселе жаралат. Иштейм деп баргандар тобокел кылбасын.
Жеңилдик менен шарттар бир гана Орусия эмес, уюмга мүчө өлкөлөрдүн бардыгында каралган. Эми сыртта иштөөнү каалаган билими бар адистер өз кесиби менен иштей алат. Кыргызстанда алган бардык дипломдор, сертификаттар Россия Федерациясында далилденбестен эле признание алынат. Мындайча айтканда, толук кандуу ошол Россия Федерациясынын ар бир региондо биздин дипломдордун барып иштегенге мүмкүнчүлүк ачылат. 30 күнгө чейин өздөрү үй бүлөсү эч бир уруксат кагазсыз кирип чыкканга мүмкүнчүлүк ачылат. ЕАЭПке кирген өлкөлөргө барган кыргыз атуулдары билим алуу, медициналык камсыздандырууга ээ болот. Ишке орношсо, эмгек китепчеси ачылат. Эгер иш менен камсыз кылган тарап менен келишими аяктаса, жарым ай ичинде башка жумуш табууга убактысы бар. Уланбек Дыйканбаев, Тимур Сыдыгалиев, Коомдук биринчи канал. Президент Алмазбек Атамбаев геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттиктин директорун кабыл алды. Жолугушуунун жүрүшүндө мамлекет башчысына агенттиктин учурдагы ишмердеги геологиялык чалгындоо жумуштарын жүргүзүү жана жер казынасын пайдалануу укугун алуу боюнча аукциондорду өткөрүү, тоо кендерин казып чыгаруу тармагына инвестицияларды тартуу, ошондой эле коррупцияга каршы күрөшүүнүн жаңы баскычтары тууралуу маалымат берилди. Директор Дүйшөнбек Зилалиев президент Алмазбек Атамбаевке жер үйгенинин жер казыналарын пайдалануу укугуна сынактын жеңүүчү компаниясы тарабынан алынган милдеттенмелердин аткарылышы тууралуу жана инвестордун мындан ары иштетүү пландары туурасында баяндап берди. Мамлекет башчы тоо кендерин иштетүү тармагын өнүктүрүүнү жана улуттук байлыктарды мамлекеттик кызыкчылыгы үчүн натыйжалуу колдонууну, жер казыналарын пайдалануу укугуна сынак жана аукциондорду калыс жана ачык айкын өткөрүү жолу менен гана жетишсе болот деп белгиледи. Вечерний Бишкек гезити калптын негизинде түзүлгөн бизнес деп аталган атайын репортажды эфирден кетиргендиги үчүн КТРК 5 канал жана Пирамида телеканалдарына каршы сотко доо арыз менен кайрылары жөнүндөгү макаласын жарыялады. Гезит жамааты репортажда келтирилген далилдерди журналисттик талаптарга жооп бербейт деп эсептейт. КТРК болсо Вечерний Бишкектин ар кандай аракеттерине түшүнүү менен мамиле кылат жана эфирден көрсөтүлгөн берүүлөрдүн баарына жооп берүүгө даяр. Басма үй акыркы учурларда массалык маалымат каражаттарында чыккан бардык маалыматтарды өтө эле өздөрүнө жакын кабыл алып жатат. Теманы Мерим Бакир кызы улантат. Вечерний Бишкек гезитинин юристтери өлкөдөгү 3 телеканалды сотко берүү үчүн даярданып жатканы жөнүндөгү макаласын 13 май күнү чыккан санында жарыялады. Мындай макаланы журналист Нарын Айып жазып чыккан. Ал 2010-2014 жылдары Ала Тоо студиясында 4 жыл продюсер болгон жана итоги недели программасын даярдап алып барган. Вы смотрели программу «Итоги недели». Ее вел я, Нарын Айып. Всего вам хорошего и до свидания. 2015 жылдын 3 майында жекшемби күнү кечки саат 22-де 25 мүнөттүк атайын репортаж деп аталган телеберүү КТРКнын эфиринен кетти. Андан кийин 6 майда кайталанды. 5 канал жана Пирамидадагы бир жумадан кийин көрсөттү. Эч кандай журналисттик стандартка жооп бербестен, ал гана эмес жөнөкөй эле журналисттик этикага каршы келип даярдалган бир эле материал ар башка телеканалдардан көрсөтүлдү. Коомдук телерадио берүү корпорациясы калптын негизинде түзүлгөн бизнес деп аталган атайын репортаж аркылуу Вечерний Бишкек басма үйүнүн негиздөөчүлөрү жана гезит тарыхы жөнүндө айтылгандарды чыныгы факт деп эсептейт. Вечерний Бишкек жөнүндө айтылган далилдерди гезит жамааты өздөрүнө өтө эле жакын кабыл алууда. Ошондуктан КТРК муну түшүнүү менен кабыл алат. Нынешние хозяева лукавят. Ошондой эле калптын негизинде түзүлгөн бизнес аттуу атайын репортажда мурдагы атка минерлер Бакиевдин тарапташтарынын Минскке болгон жашыруун сапарлары айтылган. Алар болсо ушул тапта Вечерний Бишкектин таламын талашып жүргөндөр экени маалымдалган. Мындан тышкары Минск планы деп аталган маалыматтар интернетте жарыяланды. Анда Белоруссиянын борборундагы Жаныш Бакиев мамлекеттүүлүктү бузуу үчүн оппозиционерлерди каржылай турганы жөнүндө маселелер талкууланган. Буга байланыштуу Вечерний Бишкек гезити негизги ролду ойношу керек. Эмнеси болсо да КТРК эфирден кеткен ар бир көрсөтүүсү үчүн юридикалык жана моралдык жактан толук жооп берүүгө даяр экенин билдирет. КТРК 5 канал жана Пирамида каналдарын сотко берүүнү көздөп жаткан билдирүү жөнүндө Вечерний Бишкек гезити комментарий берүүдөн баш тартабыз деп орой жооп берди. Мерим Бакир кызы, Алмаз Кариев, Коомдук 1 канал. Бүгүн саат 22:10 Коомдук 1 каналда калптын негизинде түзүлгөн бизнес деп аталган атайын репортаж кайталанып көрсөтүлөт.
Бишкектин көчөлөрүндө тилемчилик менен оокат өткөргөндөр кескин көбөйдү. Буга чейин алар эл көп чогулган базарларда, коомдук жайларда гана болсо, эми жол боюна туруп, айдоочуларга кооптуу абал жаратышууда. Аларды тартипке салуучу мекеме барбы? Кабарчыбыз Бурлай Усурманкулова кызыгып көрдү. Жол кайгыл кызматынын айтуусунда Бишкектин көчөлөрүндө 500дөн ашык адам кайыр сурайт. Алардын көпчүлүгүн ички мигранттар түзөт. Жол тосуп, садага сурагандардын катарында чет өлкөнүн жарандары да бар. Жер алдынан өтмөктүн кире беришинде отуруп, садака сураган бул айым Тажикстандан 5 жыл мурда келгенин айтты. Ошондон бери таңга маал көчө шыпырып, андан кийин ушул жерде 2 бала менен кайыр сурап, өткөн кеткенге баштыгын жайып отурат. Туалетке барсак, укасын карап турат, нам жыйганды алып чыкат. Бирок текшерүү маалында бала ээрчитип, кайыр сурагандардын баарынын эле балдары өздөрүнүкү эмес болуп чыгарын социалдык кызматкерлер айтышты. В данный момент 2 бала бар. Рейд кылып жүрүп кармаганбыз ал балдарды. Азыр приютта энеси келген жок. Мына 6 айдан өттү, эми азыр розыска бергенбиз, энесимин деп айткан, документин алып келген жок. Борбордун чоң көчөлөрүнүн кесилиштерине туруп, жол чыракта токтоп турган унаалардын ар бирине келип кол сунуп акча сурагандарды көрүп эле жүрөбүз. Алардын арасында өспүрүмдөр, кары-картаң, майыптар, колуна бала көтөргөндөрү да бар. Чоң жолдо туруп, унааларды аралап кайыр сурагандарга боору ооруган менен кооптуу абал түзүп жатканын айдоочулар белгилешет. Пробка болгон аз келген ушулардын да азап өтүп атат да. Булар жөнүндө мамлекетке план төккөндөй болуп. Ким инвалид болуп, буту кол жок болсо анда сөз жок. А жанагы сыган пыгандар туруп алып, алар это неправильно. Материалдык жактан жетишпестиктер болот, но мен ойлойм көбүнчөсү оңой жашоонун жолу менен да бул жакка чыгышат деген ойдомун. Тилемчилердин айынан унаалар жол кырсыгына учурап же кайырчыны айдоочу сүзүп кеткен учурлар жок эмес дейт жол кайгыл кызматкерлери. Бирок азырынча буларды эч ким токтото албай жатат. Бейбаштык менен дагы апарып да жатабыз суроодуга, эч кандай натыйжа бериле элек. Мисалы Коломтого биз жеткизип барып атабыз. Жеткизип баргандан кийин аякта мэриянын соцфонду бар. Атайын буларды биринчи медициналык жагынан карайт, тамак аш берет. Бирок аякта эч кандай кармап, кыйнап, камап кое албайт ал жактан. Андыктан булар бош гана жүрүшөт. Кайра чыгып алып эле, кайра бул кайыр сурагандын бизнесин кылып атышат. Үй жайсыз, паспортту жоктор болсо, коомдук уюмдар уюштурган убактылуу жайларга барат. Айрымдар күнү ысыганда көчөдө эле жашайт. Документи бар көчөдө жүргөндөр болсо, ай сайын мамлекеттен 1000 сомдон 3000 сомго чейин жөлөк пул алат. Тилемчилик начар жашоодон улам экени белгилүү. Бирок социалдык кызматкерлер дени карды соо туруп, жеңил оокатка көнгөндөр менен күрөшүүдө коомчулук бирге аракеттенүүсү керектигин белгилешет. Бурулай Усурманкулова, Медержан Бейшев, Бактурсун Дүйшөнбеков, Коомдук 1 канал. Эми Ош студиясына кезек берсек, саламатсызбы, Авазбек? Баткен облусунун чек ара кызматкерлеринин жашап иштөө шарттары жакшырууда деген маалымат бар. Бул багытта аткарылган акыркы аракеттерге токтоло кетсеңиз. Саламатсызбы, Чынар. Ооба чекарачыларынын шарттары кыйла оң жолго салынды. Жакында эле Карабак чекара тозотунда жаңы казармада курулду. Кененирээк программанын жүрүшүндө. Алгач балдардын укугу туурасында кеп салсак. Балдардын укугун коргоо максатында милиция кызматкерлери Ош облусунун райондорунда кыдыруу иштерин колго алды. Бул аракет кароосуз калган, мектептен качкан жана окубай соода сатып кылууга мажбур болгон, тилемчилик кылган балдарды тартипке чакырууну көздөйт. Милиция кызматкерлери бул жолу Оштогу Кара Суу базарында болду. Иш чаранын жүрүшүнөн кабарчыбыз Актилек Гүлжигит кызынын материалы. Кара Суу базарында мектеп курагындагы окуучулар көп эмгектенет. Алардын айрымдары мектептен чыгып да калган. Кыдыруу маалында сабак учурунда интернет-клубда компьютер оюндарына азгырылып отурган окуучулар колго түштү. Канча класста окусуңар? Экөөңүз мектеп окусузбу? Мектепке барбайсыңар, мында интернет-клубда жүрбөй. Кыдыруунун жүрүшүндө балдардын эмгегин мыйзамсыз пайдалануу учурларда катталды. Өспүрүмдөр базарда түрдүү жумуштарда иштөөгө мажбур экендиктерин айтышат. 65 чыккан атам. Апам 55 чыккан. Кары. Мен өзүм арада иштейм. Ара өтүп 2 жыл болду. Атам өтүп кеткен, ошо апам кыйланып калган экен, ошо ноташ жүрөбүз. Жей турган бирдекеси жок болсо ошон үчүн чыгып атат булар, мажбур бол. Телеге текши болсун, окуйсулар мектепке аппак көнөкөй баргысы келет. Бул иштер 16 майга чейин Ош облусунун аймагында өспүрүм рейдинин алкагында жүрүп жатат. Анда кароосуз калган селсаяк, турмуш абалы оор үй бүлөлөрдүн балдарын каттоого алуу, мектепке барбай жүргөн жана балдардын эмгегин мыйзамсыз пайдалануу фактыларын аныктоо каралган. Кылмыштуулуктун алдын алуу бул эсептелет.
Көбінше азыркы жаш өспүрүмдөр мектепке барбай, үйүнөн мектепке чыгып кеттим деп компьютерлик клубтар. Шуларды аныктоо, беспризорник балдарды аныктоо. Мектептен качып жүргөн балдар милиция бөлүмүнө жеткирилип, ата-энелери чакыртылды. Ал эми турмуштун айынан жумуш кылууга мажбур болгон балдар, турмуш абалы оор үй бүлөнүн балдары катары каттоого алынды. Хайрел ошол ишин уланта берсе, ушул жергиликтүү идеяга берсек, ушул райондун өзүнүн жергиликтүү идеяндары буларды учетко алып, өзү тиешелүү иш-чараларды жүргүзүшөт. Өспүрүм рейди буга чейин Өзгөн жана Ноокат райондорунда жүрүп, анын натыйжасында мектептен качкан 40ка жакын окуучу жана иштеп жүргөн балдар кармалган. Кыдыруу иштери ай сайын жүргүзүлүп турмакчы. Актилек Гүлжигит кызы, Акжол Айбашев, Коомдук 1-канал, Ош облусу. Баткен облусунда Карабак чегара тозотуна жаңы казарма курулду. Бул иштер президенттин тапшырмасы менен жүзөгө ашырылып жаткан долбоорлордун негизинде ишке ашты. Анда шарт катаал аймактарда кызмат өтөгөн чегара жоокерлерине жана офицерлерге бардык шарт түзүлсүн деген талап коюлган. Соңку 2 жылдын аралыгында өлкөнүн чегара бүтүндүгүн коргоону жакшыртуу багытына 2 миллиард сомдон ашык каражат бөлүндү. Бул саамалыкка аймактык кабарчыбыз Адылбек Ахматов да катышып келди. Эски имаратта баш калкалап келген Карабак чегара тозотунун жоокерлери эми жаңы имаратка көчүшөт. Заманбап талапка ылайыкталып курулган казарманы Баткен өлкөмдүк чегара башкармалыгынын башчысы Уларбек Шаршеев тааныштырды. Курсуда мурунку талаптардан кетип, ар бир солдаттарга покрывал жана жылуу одеялдар менен камсыз болуп, жүндүү одеялдар менен. Ушул шарттар ушундай түзүлүп атат. Кийинки мезгилдерде аскер кызматкерлеринин өзгөчө чегара отряддарына мамлекет тарабынан жакшы камкордуктар көрүлүп жатат. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай бардык шарттары бар. Казармада моундай жоокерлер жуунуучу душтары дагы ыңгайлуу шарттар менен түзүлгөн. Жеке солдаттар эмес, офицерлердин да жашоо шартын ойлонуп, 8 батирлүү үй менен кошо салынып атат. Чарбак чегара тозоту салынып бүтүп, тапшырыга берилди, Таян чегара посту берилди, Канды чегара посту берилди. Жоокерлердин мекен үчүн кызмат кылуусуна бардык камкордуктар көрүлгөн. Мындай мыкты шартта кызмат өтөп жаткан Халил Замирбек уулу келишимдик негизде бөлүктө кызмат өтөөгө камданып жатыптыр. Армияда тартип бар, бардык нерсе тазалык, душ, солдаттардын өздөрүнө шкафтар ар бирине бирден. Буюрса кызмат кылып ушул жерде иштеп калабыз. Чегарачылардын бул саамалыгына вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев катышты. Ал Карабакка эмес, Алыска, Айкөл, Кулунду жана Чарбак чегара тозотторуна да дал ушундай ыңгайлуу шарттар менен имараттар курулганын белгиледи. Негизги көңүлдү ушул мамлекетибиздин бүтүндүгүн сактоо, элибиздин коопсуздугун камсыз кылуу, анан чегара бекемдөө маселелерине буруп келе жатат да. Өзгөчө акыркы мезгилде ушул Баткен облусуна өзгөчө көңүл бөлүнүп атат. Былтыркы жылы мына чегара аймактарын өнүктүрүү боюнча мамлекеттик программаны аткаруунун алкагында Кыргыз өкмөт тарабынан 2 миллиард сомдон ашык акча бөлүнгөн. Былтыр Баткен өлкөмү боюнча чегарага келишимдик негиз менен 230 жаран жетпей жаткан болсо, эми тескерисинче кызмат өтөөнү каалаган жигиттердин саны арбып жатат. Адылбек Акматов, Рысбек Мазаит уулу, Баткен, Карабак чегара заставасы. Мына ушуна жаңылыктан кийин кезекти кайрадан Бишкек студиясына берем. Чынар. Рахмат Авазбек, программабызды андан ары уланта берсек. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги селден жапа чеккен Базар Коргон, Аксы, Алабука, Түп, Алай, Лейлек райондоруна жана Талас облусуна бардык тараптан жардам көрсөтөт. Бул туурасында министр Куатбек Боронов табият кырсыгынан жапа чеккен аймактардын жетекчилери менен жолукканда билдирди. Боронов куткаруучулар 3 күндүн ичинде кесепеттерди жое турганын кошумчалады. Ошондой эле министрлик селден жабыркаган имараттарды калыбына келтирүүгө көмөк көрсөтөт. Район жетекчилери кырсыкты жою иштери жүрүп, келтирилген бардык материалдык зыян эсептелип жаткандыгын билдиришти. Белгилей кетсек, нөшөрлөгөн жаан Алабука районундагы чоң дамбаны алып кеткен. Талас облусунда болсо 78 үйдү суу басып, мал жандыктары нагызып, 20 гектарга жакын айдоо жери жарактан чыккан. Айрым район жетекчилери күйүүчү май жана тазалоочу техникадан жардам сурашууда. Кара Бура районундагы Бакаян айыл округунда айыл өкмөт башчысынын шайлоо 17 майда өтөт. Бул шайлоону биометрикалык маалыматтардын негизинде жаңы чыкмада өткөрүү боюнча Борбордук шайлоо комиссиянын сыноо иретинде добуш берүү иш-чарасы өткөрүлдү. Айыл жашоочуларынын катышуусунда 20 адам кадимкидей шайлоо иш-чарасына катышып, участкалык шайлоо комиссиясынан бюллетендерди алып, биометрикалык аппараттан өз маалыматтарынын негизинде добуш берди. Бюллетендерге туура эмес белги коюу же 2 жолу добуш берүү аракеттери да атайылап жасалды, бирок добуш берүүнү ишке ашыруучу электрондук жабдуу бул аракетке дароо бөгөт койду.
Программабызды жагымдуу кабарлар менен улантсак. Жеңиштин жаш мураскерлеринин парадынын катышуучуларына президент Алмазбек Атамбаевдин атынан ыраазычылык каттар тапшырылды. Каттарды тапшыруу аземи Каба уулу Кожомкул атындагы спорт сарайында өткөрүлдү. Иш-чарадан кененирээк кабарчыбыз айтып берет. Демейдегиден айырмаланган парад 4-майда өткөн болчу. Анда борбордук аянт ар түстөгү кийимдерди кийген өспүрүмдөргө толуп көз жоосун алган театрлаштырылган чоң оюн зоок программа көрсөтүлгөн эле. Бул парадка бир гана шаар тургундары эмес, алыскы аймактардан дагы көрүүчүлөр келген. Иш-чарага президент Алмазбек Атамбаев да катышкан болчу. Элге оюн зоок тартуулаган жаш таланттардын бул аракеттери мамлекет башчынын ыраазычылыгына татыды. Согуштун жана эмгектин ардагерлерине, бардык көрүүчүлөргө жана жалпы Кыргызстан элине тартуулаган чоң майрамыңар үчүн ыраазычылык билдирем. Силер жеңиш күнү кыргызстандыктар үчүн ар дайым ыйык майрам болоорун ачык көрсөттүңөр. Балдарыбыз келечекте дагы улуу муундагы адамдардын улуу эрдигин эч качан унутпасын далилдедиңер. Силер экономикада, маданиятта жана илимде жакшы иштериңер, жаңы жетишкендиктериңер, ачылыштарыңар менен Кыргызстандын даңкын чыгарасыңар деп ишенем. Бардыгыңыздарга чын ден соолук, бакыт таалай жана жаңы ийгиликтерди каалайм. Элге унутулгус көрсөтүү тартуулаган окуучулар бүгүнкү кеченин коногу болду. Алар үчүн атайын концерттик программа тартууланды. Кеченин көркүн лазердик шоу ачты. Кыргызстан үчүн барга даярбыз. Биздин ата бабабыз кандай эметкен согушкан, ошого биз даярдан. Элге даңазалаган эмес, өзүбүздүн өнөрүбүздү көргөзгөнү келдик, жакшы болду. Кыргызстанда биринчи жолу ушундай чоң масштабтуу майрам өтүп атат. Жеңиштин жаш мураскерлеринин парадын өткөрүү уюштуруучулар үчүн оор эле болду. Даярдык былтыркы жылдын декабрында эле башталыптыр. Иш-чаранын планын тактап, алдын ала сценарий түзүлгөн. Бирок баарынан да окуучуларды бирдей кадам шилтөөгө үйрөтүү көп эмгекти талап кылды дешет уюштуруучулар. Оставить это уже традицией. Мындай иш-чараны салтка айландыруу керек. Окуучулардын патриоттук сезимдери ойгондо. Жыйынтыгы бизди кубандырууда. Очень большое событие. Биз үчүн бул аябагандай кубанычтуу күн болуп турат. Окуучуларыбыздын ушундай масштабтуу иш-чарага салым кошкондугун мамлекет башчыбыз көз жаздымында калтырбаганы бизди сүйүндүрөт. Бирок баардык кыйынчылыкты талыкпаган эмгек жеңди дейт уюштуруучулар. Мындай аракети менен жеңиштин жаш мураскерлору жеңиш күнү бүткүл Кыргызстан үчүн ар дайым ыйык майрам болоорун ачык көрсөттү. Перизада Ташиева, Алмаз Нурманбетов, Коомдук, 1-канал. Кыргыз адабиятынын түптөөчүлөрүнүн бири Түгөлбай Сыдыкбековдун эстелиги Бишкек шаарынын борбордук көчөлөрүнүн бирине тургузулат. Буга карата эстелик орнотулуучу жерге капсула салынды. Иш-чаранын жүрүшүнөн кабарчыбыз Гүлшан Кулматова баяндайт. Түгөлбай Сыдыкбековдун эстелиги борбордогу Эркиндик бульвары менен Чүй проспектисинин кесилишинде тургузулат. Бул чечим мындан 2 жыл мурда шаар бийлиги тарабынан кабыл алынган. Бул эстелик мурда эле ачыла турган жагдай бар эле. Бүгүн жазуучунун туулган күнүндө бул жерге чогулган коомдук ишмерлер, депутаттар, жакындары Түгөлбай Сыдыкбековду эскерип эстелик орнотулуучу жайга капсула салышты. Кыргыз эл баатыры, жазуучу, СССР мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты академик Түгөлбай Сыдыкбеков 1912 жылы 14 майда Ысык көлдүн Түп районунда туулган. Күрөш деген алгачкы жыйнагы 1933 жылы жарык көргөн. Жазуучу биздин замандын кишилери, зайыптар, тоо балдары, тоо арасында Көк асаба романдарынын автору. Сыдыкбеков Манас эпосун изилдөөгө жана басып чыгарууга көрүнүктүү салым кошкон. Орус классиктеринин чыгармаларын кыргызчага которгон. Түгөлбай Сыдыкбековдой кыргыздын инсанын билбесек, анда Манасты билбеген сыяктуу эле, Айтматты билбеген сыяктуу эле жүрө беребиз. Мунун чоң патриоттук эмгеги кыргыздын тилин коргоо, маданиятын коргоо, тарых бузулуп аткан тарыхын коргоо боюнча мына совет доорунда катуу күрөш жүргүзүп келди. Он не был. Атам башкаруучу, чиновник болгон эмес, жөнөкөй жазуучу болчу. Атам баардык тармакты жакшы түшүнгөн, коомдун кызыкчылыгын көздөгөн, тарыхын, улутун коргогон мекенчил инсан болгон. Түгөлбай Сыдыкбековдун эстелигин жасоо боюнча сынак жарыяланган 30 августка чейин калыстар тобу катышуучулардан долбоорду кабыл алат. Тандоого татыганга 100 000 сомдук сыйлык да коюлган. Гүлшан Кулматова, Алмаз Кариев, Коомдук, 1-канал. Май айынын 3-жекшембиси энелердин күнү. Эне күнүн белгилөө тууралуу чечимди өлкө башы Алмазбек Атамбаев кабыл алып, бул күндү белгилөө жөнүндөгү жарлыкка 2012 жылы кол койгон.
Үйдүн куту жана үй бүлөнүн бактысы болгон энелердин коомдугу орду. Гүлнара Касымбекованын кийинки материалында. Батырыны коен бүбү Майгараева жашаган үйгө баш бакканда эле 10 чакты кичинекей баланын бут кийимдери көзгө чалдыгат. Көрсө алар чоң энесин айланчыктап жанынан каршы жылбайт экен. Эне кайда барса жанда неберелери ээрчи жүрөт. Биринен бири кызганып айлыга да жибергилери жок. Өзгөчө эгиздердин түгөйү 2 жаштагы Кыял энесинин алдынан түшпөйт. Эмдерди чоңойтуу оңой эмес экенин Батыр эне жон териси менен сезе билет. Анткени өзү да эгиз төрөгөн. Мындан улам эмдерди торултуу үчүн келинине жардам берүүгө ордо калаага келген. Эне бир күндө канча толгонуп, ушу бир баласы үчүн канча толгонуп түн уйкусунан кетет, күндүзгү түйшүгүнөн кетет. Ошолордун оюну, ошолордун кири, ошончо малды багып жүрдүк. Ушунча чоң түйшүктөрдү тарттык, бирок азыр ушул бакубат жашоодо жашап дөөлөттү карлыктамын садаган кетейин. Балдарым түйшүгүнүн баардыгы эле унутулуп калды. 10 балага татыктуу тарбия берген Батыр эне азыр уул кыздарынын кеңешчиси жана таянар тоосу. Неберелери болсо чоң энеси жашоосунун туткасы экенин аңдай элек болсо да, апасынын айткандары алар үчүн мыйзам. Ал тургай эс тартып калгандары чоң энесинин айтканынан чыкпай, манас айт десе айтып берди. Кагышырга жол таппай, эпагала ойлоп бирдирей. Ой, кайран балам молодец да. Мына ушундай энелердин деми менен ар бир бүлөдө жылуулук жана жакшылык түнөк табат. Мындан улам мамлекет жана коомчулукта энелерге болгон аяр мамилени калыптандыруу, өлкөдө үй бүлө жана эненин баркын көтөрүү, абалын бекемдөө максатында 2012-жылы энелер күнүн белгилөө жөнүндө жарлыкка кол коюлган. Я всегда мечтал, чтобы Дүйнөдө энеден ыйык нерсе жок. Бейиш энелердин таман алдында деп бекер жерден айтылган эмес. Эне үй бүлөнүн куту, берекеси, шам чырагы, өмүрдүн башаты. Кайсыл жака барбайлы кыйналган учурда биринчи кезекте апаларыбызга кайрылат экенбиз. Акыл сурап, колдоо күтөт экенбиз. Ар дайым эненин кеңешине, жылуу сөзүнө муктажбыз. Ошондуктан энелер күнүн белгилөөнү киргизүүнү ниет кылчумун. Адам жарык дүйнөгө келгенде биринчи эле апа деп оозунат. Мунун өзү ар бир адамдын жүрөгүндө эне деген ыйык сезим наристе кезинде жараларынан кабар берип турат. Гүлнара Касымбекова, Алтыхан Бабаев, Коомдук биринчи канал. Сиздер күндүн маанилүү делген окуялар менен тааныштыңыздар. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Саламатта болуңуздар. Саламатта болуңуздар.